Саламатсыздарбы, урматтуу Кызыл Квадрат каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан жаңылыктар топтому. Эгер сиз биздин каналда алгач кирет болсоңуз, анда подписаться кнопкасын баса кетиңиз. Кыргызстандык балбан Эрназар Акматалиев 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө биринчилигинде чемпион болду. Мелдештин жүрүшүн бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайты түз алып көрсөттү. 70 кг салмакта күрөшкөн Эрназар финалдык беттеште армениялык Вазген Тиванянды утуп алды. Кармаш 10-2 эсеби менен аяктады. Биринчи бөлүктө Эрназар 3-2 эсепти алдыда жыйынтыктады. Экинчи бөлүктө тынымсыз аракети менен атаандаштын шайын кетирип, 3 ирет килемчи ийненин сыртына чыгарды. Соңунда артына өтүп 2 упай алып, тоголотуп ыкма жасады. Жалпы эсеп 10-2 менен аяктады. Бул аталган мелдеште Кыргызстандын командасы үчүн 3-чү байге. Буга чейин 57 кг салмакта ат салышкан Бекболот Мырзаназар уулу күмүш байге утту. Бекболот Мырзаназар уулу финалдык таймашта азербайжандык Али Аббас Рзазадия менен кескелди. Кармаш 6-6 эсеби менен аяктап, атаандаштын жасаган ыкмасынын сапатына артыкчылык берилип, жеңиш Азербайжандын балбанына айгарылды. Бекболоттун акыркы секундадагы жасаган ыкмасы калыстар тарабынан бааланбай калып, Кыргызстандын машыктыруучулар тобу челлендж суранды. Бир топ талкуудан соң калыстар бул талашты Азербайжан тараптын пайдасына чечти. Бул үчүн Рзазадиге дагы бир упай берилди. Спорттук күрөштүн түрлөрү боюнча 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионаты кыргызстандык балбандар үчүн аяктады. Жалпысынан Кыргызстандын капчыгында 2 алтын, 1 күмүш медаль бар. Ош шаарында парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын биринин үгүт акциясына студенттерди мажбурлап алып келүү иши боюнча тергөө бүтүп, материалдар сотко жөнөтүлдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, Ош мамлекеттик университетинин студенттерин мугалимдери административдик ресурс колдонуу менен мажбурлап, 3 ноябрда Борбордук аянтта өткөн партиянын үгүт акциясына алып келгени туурасында жалпыга маалымдоо каражаттарына сүрөт видеолор чыккан. Маалыматты тактоо үчүн Ош шаардык милициясына 8 мугалим, 15 студент сурак берди. Студенттердин көбү 18 жашка чыга электиги белгилүү болду. Алар берген көрсөтмөсүндө мугалимдер экскурсияга деген жүйө менен Борбордук аянтта өтүп жаткан партиянын тарапташтарынын митингине алып келгенин айтышты. Муну менен административдик ресурс колдонулган деп айтылат маалыматта. Бул факты боюнча Жоруктар кодексинин 87 беренеси менен сотко чейинки териштирүү жүргүзүлүп, бир мугалимге кабарлама берилди. Учурда тергөө бүтүп, андан ары кароо үчүн материалдар сотко жөнөтүлгөн.